Jennifer Lopez, düğünü yıldızı. Jennifer Lopez'in konserti ötö talkуда. Jennifer Lopez birinci Қазақстанға барып концерт қойды. Андан кейін Өзбекстанға барып концерт қойды. Бұға чейин Абу-Дабиде жана Стамбулда концерт қойған екен. Интернет тармағынан мен оқыдым да. Анан азыр ушул концерт бүткөндөн кийин ел арасында өтө чоң талкуу жаратып атат. Бул концертке өздөрүнүн нааразычылыгын билдирген элдер өтө көп. Мен ушул интернеттен кайра чыгып калат, кайра көрүп коем. Мисалы үчүн Өзбекстанда ушул концертке нааразычылык билдирген өтө көп элдер бар. Шетелдік әнші Дженнифер Лопес Астанаға келіп, қонақтарымыз кетіп, енді ес жиып жатырмыз. Ағылшын әнші жай келмей ән айтып, 6,5 миллиард теңге ақша тауып кетті. Одан мемлекетке 400 миллион теңге салық төлепті. Жергілікті кіріс шамамен 6,5 миллиард теңге, бұл шамамен 12,6 миллиард ақш доллар деп бағаланды. Концертке 15 мың шетелдік турист келет деп күтілген, бұл елге қосымша экономикалық әсерін тигізеді. Сонымен қатар Астана Venue Management бағалауынша тек түзелмелі салықтардан 400 миллион теңге көлемінде кіріс түседі деп болжанған еді. Jennifer Lopez konsertiga, Chilonzor tarafdan ancha-muncha yo'llar bekilarkan, olomon qayoqqa desa Jayloni konsertiga deyotgan ekan. 50 yashar yarim yalang'och xotinni konsertini uzoqdan turib monitorda ko'rishga pul to'laydigan odamlar hali ham borligiga hayron qoladi kishi. Endi birinchi o'rinda nima deyman? Birinchi o'rinda man lichni o'zbek bo'lib turib, musulmon bo'lib turib, bunaqa konsertlarga qarshiman. U o'zbek millatiga to'g'ri kelmaydi bu narsalar. Tim bo'lib, yalang'ochlarni, yarim yalang'ochlarni o'ta tomosha qilib, qo'yilib pulinglarni yaxshi narsaga sarflaylar, oilalarga sarflaylar pulinglarni. Hozir pul topish oson bo'layotgani yo'q. Pul topish qiyin. Bir tiyinga qimmat. Let me get all these. Thank you. Happy birthday. J-Lo, today is my birthday. Москвада таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопарктын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводителерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводителерди берет. Баса путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Комментарийда жаап атат. Бул концерт болбош керек эле, не кереги бар ушинтип бизге Европанын маданиятын сиңдирип деген баягы ойлор өтө көп. Казакстандан дагы видео кайрылуулар бар. Қазақтың астанасында, қазақтың бас қаласында америкалық қара кемпірдің көтөнін көріп, жұпар иісін иіскеп, ана қазақтар түк көрмеген, бейшара сорлы қазақтар, құлғытанның тұқымдары, көтен көрмеген. Вай, 56 екен, 60-дағы кемпір екен, анау деген, не деген деп таңырқап, тамсанып. Әй, бейшара қазақтар, енді қайтесін, енді жылағың келеді енді. Жылағың келеді де, бите, жылағың келеді. Енді олар 60-ында ондай секіріп ойнақтап тұрған көтен көрген жоқ қой, сөздің ішінен. Оны да түсінуге болады енді. 60-ында ойнақтап тұрған көтен көрмеген қазақтар, көрмегенге көтен тауып, содан жақын жерден иіскейтіндер миллион теңге төлеп, ары тоңқайтты кемпірің, бері тоңқайтты, ары секіріпті, бері секіріпті, ары ойнақтапты, бері ойнақтапты. Ана бұтты ары керіпті, бері керіпті, сосын алдынан бір, артынан бір көрсетіпті. Сөйтіп Астанаға көтен сасып кетті. Астанаға барсаңдар, маска тағып оласыңдар ма? Китайский маска. Иісі кетті ма? Сарыарқаның жел ана қара кемпірдің көтеннің иісін кетірді ма, кетірмеді ма білмеймін енді. Элдер азыр ушул концерттен кийин мындай эки тарапка ойлонуп атат да. Биринчи ойлогон элдер булар ушул
эми кандай кийинет, эмне кийинет, ал өзүнүн иши. Каалагандай кийинет. Биз аны как анес кабыл алышыбыз керек деп ойлоп жүргөндөр дагы бар. Ал эми экинчи түрдөгү ойлогон адамдар булар биз мусулман мамлекетибиз. Биздин өзүбүздүн үрп адатыбыз бар, өзүбүздүн маданиятыбыз бар, өзүбүздүн бир менталитетибиз бар. Бизге мындай концерттер жарашпайт деп өтө көп элдер өздөрүнүн нааразычылыктарын билдирип жаткан учуру. Чындыгында ушул Өзбекстандын бир депутаты сүйлөп өзүнүн комментарийин берип туруп ушул концертке мага өтө жакты. Алишер Кадыров деген депутат экен. Силер дейт, мынакей, ушул концертти колдогондор айтып атасыңар, мына бул өзүнүн тандоосу, биз аны мындай жакшы кабыл алышыбыз керек деп айтып атасыңар. Эми дейт, давайте ушул жалаңач кийингенде ушинтип жакшы кабыл аласыңар. Эми жолукчан жүргөн карындаштарыбызды, эжелерибизди дагы дал ушундай жакшы кабыл алгыла. Паспорт столго барганда жолугуңду чечип түш, жолугуңду чеч деп аларды мажбурлабагыла. Как анес жолугу менен сөзгө тарткыла деп ушул жолукчандардын дагы тарабын талашып чыккан депутат болду. Ушул депутатка мен молодец дейм. Эми ушул Дженнифер Лопес концерт койгондон кийин көпчүлүк баягы аялдар дагы мотивация алып, мен дагы Дженнифер Лопесте болом деп жүгүрүп мотивация алгандар дагы болгон экен. Бул интернеттерде көрүп алдым. Дженнифер Лопес туугандар 56 жашта. 56 жашта, бирок мынтип карасаң 30 жаштагы келиндей көрүнөт. Себеби эмнеде? Себеби туугандар, бунун эч кандай секрети жок. Пул дейт го. Бул көпчүлүк адамдар, кыздар, мисалы үчүн эжелерибиз ушундай интернеттен жаш көрүнгөн аялдарды көрүп, неге мен андай эмесмин, неге мен мындаймын деп дагы ойлонуп калышы мүмкүн да. Туугандар, анын жашоосу бөлөк, сенин жашооң бөлөк. Мисалы үчүн Дженнифер Лопести мен интернеттен көрүп чыктым. Бул күндө фитнеске барат. Күндө фитнеске барат туугандар. Күндө фитнеске барат. Күндө диетада, тамактарды тандап жейт. Өзүнүн врачтары бар, карап турат, тренери бар. Бир эле өзү ушул мындай тренировка ал, андай кыл деп айтып турган тренерине айына $10,000 берет экен. $10,000 эми бул 1 миллион сом деген, эми почти 1 миллион сом деген акча да. Почему Дженнифер Лопес в свои 56 лет выглядит на 30? Вот 3 секрета, как ей удается оставаться такой молодой и энергичной. Во-первых, суперинтенсивные тренировки. Она тренируется по 2 часа в день, занимаясь силовыми тренировками, прыжками со скакалкой и высокоинтенсивными интервальными пробежками. Она тратит $10 000 в неделю на персональных тренеров и диетологов. Благодаря тренировкам она может танцевать без остановки 50 минут. Во-вторых, строгий контроль диеты. Она тратит $1000 в день на органическую чернику, семена чиа и лосося. Она избегает сахара и обработанных продуктов и тратит $10 000 в год на витамины. Ее рацион строго контролирует количество калорий и белка для поддержания мышечной массы. В-третьих, идеальный сон и умственная подготовка. Она спит не менее 7 часов каждую ночь. Каждое утро она тратит 30 минут на занятия йогой и медитацию. Если вы не следите за нашим каналом «Наука успеха», вы, вероятно, больше никогда нас не увидите. Но если подписаны, поздравляю, вы умственно растете каждый день. Конечно, ушундай жүрсө бул жаш көрүнөт да. Биз эмне? Биздикилер не? Бала төрөйт, башка кылат, тиричилик, балам, чакам деп өтөт. Булар болсо өзү үчүн жашайт туугандар. Эми айтайын дегеним, бирөөнүн жашоосуна суктанбастан өзүбүздүн жашообузду эптейли. Мисалы үчүн, биз өзүбүздөн бийик адамдарды көрүп калганбызда, мен ушундай болом деп. Жок, сен өзүңдөн ылдыйыңдагы адамдарды кара, ошондо бактылуу жашайсың. Мисалы үчүн, Жигули минген адам, Мерседес минген адамды көрүп байгандай болот, суктанат. Мерседес минген адам андан чоңураак машина мингенди суктанат. Ошондой кете берет да. Жок, андай эмес. Ылдыйдагы караган адамды карасаң, мындай мотивация аласың да, Кудайга шүгүр дейсиң да. Ошол туугандар. Эми Дженнифер Лопес $2,5 миллион гонорар келди туугандар. Эсеткиле. Келди, ырдады, кетти,
карманда 200 жоқ 2,5 миллион доллар кечиресиздер 2,5 миллион долларга келген. Эми экономиканы көтөрөбүз деп ушундай ниетте кылдык деп баягы организаторлор дагы жакшы ниетте кылгандыр. Ооба. Туристтер учуп келген, мисалы үчүнчү, бир билеттин баасы орточо эсеп менен айтканда 25 000 рубль, 25 000 сом. 4 миллион сом өзбекче которгондо. Казакстанда канча? 200 доллар да, ушундай болуптур. 25 000 билет сатылыптыр. Элестеткиле. Башка мамлекеттен туристтер келиптир дейт. Ал жак, бер жак. Кыскасы ушундай туугандар. Эми бул дагы өзүнүн маданияты да. Бирок маданият дегенде эми бул жылаңач кийинип бийлеп ырдаган бул эми мен ойлойм маданиятка киреби, кирбейби туугандар. Маданиятка кирбейт да. Кыскасы ушундай. Сиз кандай ойлойсуз ушул концерт боюнча? Бизге ушундай, биздин элибизге, мусулман элине ушундай концерттер керекпи, керек эмеспи?